Депутаттар соттордун катачылыгы жөнүндө норманы мыйзамдан алып салууну сунуштап чыгышты. Бүгүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин жыйынында судьялардын макамы боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү карашты. Анда айрым эл өкүлдөрү соттордун атайын окуудан өтүшүнө каршылыгын билдиришти. Тармактык комитеттин бүгүнкү отурумунан кабарчыбыздын материалы. Мыйзам долборуна ылайык судьялык кызматка атанып жаткандар 1 жылдык окуудан өтүп экзамендерди тапшырышы керек. Бирок эл өкүлдөрү Усманбек Артыкбаев менен Аалы Карашев бул норманы алып салууну сунушташты. Депутаттардын пикири боюнча аларды окутуунун кереги жок экен. Юстиция министри мисалы үчүн же болбосо прокурор, прокурор барып каршы мүмкүн сотко претендент болуп, булар жумушун таштап 1 жыл сотко окуйм деп кетпейт эч качан. Окутуу маселесин жергиликтүү гана сотторго барган талапкерлерге калтырып койсо, калгандары жанакындай процедура менен кете берсе, татыктуу талапкерлер бар деп биз ойлойбуз. Бирок депутаттардын мындай пикирине жогорку соттун төрайымы кошула албай тургандыгын айтты. Жогорку сотто тажрыйбасы бар адамдар иштеши керек экендигин жүйө кылды. Норма бар болчу, жогорку соттун судьясы 5 жылдык судейский стаж менен гана боло алат деген. Аны сиздер алып салдыңар. Эми болсо окууну дагы алып салатасыздар. Анда получается 10 жыл нотариальный конторада иштеп, анан кийин жогорку соттун судьясы болуп шайланып алганга жол берип атасыңар да. Эми бул мировой практикада дагы болбогон нерсе болуп атат азырчы. Айрым депутаттар бардык судьялардын окуудан өтүшүнө каршы болуп, бүтүндөй сот системасын көмүп салгысы барбы деди эл өкүлү Алмамбет Шыкмаматов. Исследование доказательств кантип жүрөт? Прения сторон кантип жүрөттү? Практика жүзүндө билбеген киши ал кантип сот болуп кыйратат. Анан 1 жыл окуп койсун деген эмнеси жаман? Бардык өнөккө мамлекеттерде 3 жылга чейин окуйт. Кызуу талкууга түшкөн мыйзамда судьялардын катачылыгы жөнүндө норма да кирип калган. Депутат Асан Бекешевдин айтымында судьялардын туура эмес чечимдеринен көптөгөн жарандар жабыркап жатышат. Андыктан алар дагы жоопкерчиликке тартылышы керек. Из-за судейской ошибки люди будут тратить деньги и время. Тем более, вы знаете, при подаче каждой, жалобы ты должен платить государственную пошлину. Из-за того, что судья где-то тебе неправильно вынес, ты идешь обжаловать, ты тратишь и время, и здоровье, и деньги еще при этом. А судье ничего, у него наказания не будет, его простили. Депутаттын мындай сунушун жыйынтыгында комитеттин 6 депутаты колдоп, ал эми 5 эл өкүлү каршы болду. Изат Шугуралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.